Karşılık көрсөтө албай атабыз, коомчулук каршылык көрсөтпөйт. Кайрадан эле дагы Атамбаев кеткенден кийин балким жакшы адам келсе Кыргызстан болуп кетет деген элдин үмүтү кайрадан өчөт, кайрадан алданабыз. Мына Атамбаев кетем деп атат. Коомдун кайсы бир катмары ошого ишенип атат. Мен жөнүндө кетип калам, тапшырып коем десе. Ал эч качан Атамбаевге ишенүүгө болбойт. Атамбаев 2010 жылы мен президент шайлоого барбайм деп жайлаган. Кийин эч нерсе болбогон соң кайрадан шайлоого барды. Атамбаев эч качан сөзүндө турбайт, бирде сөзүндө. Ал коомчулукту гана жооптотуп, алдап туруп, өз билгенин жасай берет акырындап келип. Азыр мына конституцияны эмне үчүн кайра асып атат конституцияга? Конституцияны оңдоп, же бир сценарий боюнча ал президенттикке өзүнүн Жээнбеков Сооронбай сыяктуу бир кишисин коюп дагы парламент аркылуу өзү премьер-министр болуп келип башкарам деп атат. Экинчи сценарий боюнча жок дегенде өзүнүн кишисин Марскелин алып коюп алып, өзүнүн серик кардинал болгон деп атат. 2-3 сценарийдин негизинде ал кайрадан эле бийликти кармап алып, ошо мурункудай эле башкара берем кыргызды деп атат. Ачык айтып атпайбы? Мен алыс кетпейм. 15 километр арашына барып алып, бирөө кынт деди, кайра түшүп келип барды талкалайм деп айтпады ачык. Кайра ордуна коюп коебуз деп. Бул эмнеден кабар берет? Бул кайрадан эле кетпейм деген. Бул кайрадан эле Кыргызстан да бийликти алдандык деген сөз болот. Ошол 2017 жылдагы шайлоого чейин